саат 10дон кийин жаткыла деген сөз көрсө пайда алып келет турбайбы, туурабы? Же сиз туура эмес ойдосузбу? Ооба, негизи бул 10дон кийин мисалы уктаса, негизи норма ошондой деп негизи атпайбы? уктаса темселеп жүрүшөт мисалы. Ооба. Анан бирок жүрөт десе темселип эле көчөдө эле жөн эле делать нечего эле жүрбөйсүң да. Мисалы кээде ошондой адамдар да бар, жөн эле жүрөт көчөдө темселеп. Же суук неге жүрөт? Мындай ар бирөөнүн жумушу бар да өзүнүн. Бирок карасаң жөн эле жүрөт. Ахаха хи болуп алып жаштарыбыз жүрөт көчөдө. Анан эртең менен Эртең менен уйкуга кайда сабак, кайда билим анан. Билим алмак белес ошентип кечке түнкү 1-2-3 чейин жүрсө. Биз го студенттик жашообузду өткөзгөнбүз. Азыр тиричилик убакытка келдик. Жеке ишкерибиз мисалы. Ошол үчүн 10дон кийин укта десем баары жийниңиз келип атат. Укта, тамак жебе, эртең ооруйсуң. Кудай сактасын, өлөсүң анан кайрыласың кайра кыргыз элим, урматтуу кыргыз элим. Жардам берип көрсө ошол жараттын алдын алып жашаган жеңилдеги берет да. Өлчөй билип жашаган жеңилирээк болот го, анан өтүп кеткен эле аттың ай деп калбастан. Алла сактасын эми, биз деле анчалык эле прям укмуш түз жашап жүргөн жерибиз жок. Бирок ушул подкасттан улам сиздер себепкер болуп атпайсыздарбы? Я говорю, мен келип алып эле ушундай жашап, мен иншалла ушул подкасттан улам мен дагы көбүрөөк шүгүр кылып калам. Реально, я действительно говорю, чоң сооп нерсе бул иншалла. Анан так что ошол дагы бир жолу ошол бардык нерсе пайдалык алып келип атат. Үйдө жакта отурган адамдар деле келесо эмес да. Алар деле бүт нерсени анализдейт, пикир кылат, кеңешет. Алар элдин мындай тынччылыгын ойлойт. Эртеңки күнү мындай здравый нация болсун, здравая молодежь болсун, ден соолугу бекем, чын, здоровый молодежь болсун. Анан азыр молодежьубуз ар кайсы жерде түнөп жүрсө, анан кайдагы здравый молодежь? Негизи эртеси күнү сабакка барбайт, кечиресиз мисалы. Барбай, эми кантип барасың? Сен уктап, сен түндө 3 жатсаң, эртең менен хорошо турганда дагы эртең менен 6да турасың, уже адамдын ден соолугу бузулат. Потому что түндө 3 уктаган, эртең менен сразу 6да турду, 3 эле саат уктады. Ал сабак окуйт деген айтпай эле коелу. Сабакта анан уккусу келет, укпайт, кирбейт маалымат. Ладно, аны айтпай эле коелу, как минимум ден соолугу бузулуп атат. Анан ал 30га баргандан кийин ооруйт. Анан кайдагы здравый молодежь? Эми ошонун бардыгы болбосун. Ушул нерседен заранее мындай предотвращать этели деп мамлекет деле балким ушул нерсени ойлоп тапкан. Колдон келишинче үгүттө, колдон келишинче саат 10дон кийин барып эле үйүңөргө барып эле тынч эле уктап алган. Эртең менен как что эртең менен 5-6да бодрый болуп ойгонгонуга жакшы эмеспи деген максатка балким үгүттө.